İlgeri bir zamanda üzükteri жана жарты тери деген эки ач көз, ичи тар байлар жашаган экен. Ата тегинен калган байлыктарды чачуу менен бирге жалкоолуктан кылаарга иштери жок, болор болбос кылыктары менен бири-бирине мактанып гана күн өткөрүшчү. Жадагасы экөө бири-бирине атаандашып, бир жумушчуну жалдап алышкан. Мамбет байкуш болсо, аракетчил, адилеттүү жана ишине так болот. Мамбет дейм! Мамбет! Жарты тери байым угуп атам. Каяктасың бол? Кана менин беш бармагым. Мына баратам. Балап кел. Алып баратам, мынакей. Жарты тери байым, мына сиздин беш бармагыңыз. Мамбет! Жуңганга суу алып келчи. Жарайт үзүк тери байым. Сен үзүктерге кызмат кылат экенсиң да? Мен сенimle ушул үзүккө кызмат кылсын деп бактым, Сага сазайыңды берем. Мен сага. Мен муга ырайым болсам, бул деген жерди тарага. Жан сога. Үзүк тери байым, жан сога. Мамбет. Таң эрте эмне кылдың мен? Ой, үзүк тери байым, таң эрте сиздин бос пеңизди саадым. Сен үзүккө иштедиң бе? Мен үчүн кыймылдап да койгон жоксуң да, Андан кийин эмне кылдың? Уктап жаттың да, көлөкөлөп. Жок. Андан кийин сиздин кара пеңизди саадым. Бекерчи деди. Мамбет чындыгында так аракетчил келет. Ал бир байга кылганды сөзсүз экинчисине дагы кылганга аракет кылчу. Экөөнө бирдей карачу. Бирок байкуш канчалык экөөнө жагынбасын, байлар такай нааразы болуп, кол дагы көтөрүп жиберишчү. Тамакты өлөрчө жедик кой. Ой, укмуш. Беш бармактын даамычы я. Ой, бирок мен эмнегедир эригип турам да. Менде бир жакшы ой пайда болду. Келсеңдер. Кандай? Мындай тамаша. Ага, мындай тапшырма беребиз. Жакшы тамаша болчу да, эгерде аткарбаса анда жазалайбыз. Чакыраны. Мамбет. Баратам, жарты тери байым. Ой, бас бери, болдум. Кайда жүрөсүң? Тентиген акмак түз. Ой, кулдугум бар байым. Самауыр жагып жаткам, силерди чай ичип алсын деп. Бекерчилигиңди дагактан жатасыңбы? Токто. Үзүк. Мамбет жакшы иштеди. Бир тике эс алып алсын да. Рахмат сизге байым, рахмат. Кел, олтур. Бир аз эс алып ал. Менин бүгүн боз бээмди саадыңбы? Ооба, үзүк тери байым. Тиги жайыттан келери менен эле саагам. Менин кара бээмдичи? Саадым байым, саадым. Жакшы, анда. Эки бээнин сүтүн эки бөлөк чаначка куюп алып, базарга алып барып сатып кел. Жарайт. Арзан баага сатпа, макулбу? Болбосо алдагы жон териңди сыйрып алам. Байым, мен сүттү канча алтынга сатыш керектигин билбейм да баасын. Ар бир чанашты 100 алтындан кем сатпа. Уктуңбу? Жарайт байым, жарайт. Мен кеттим. Ушундай аптапта базарга жеткенче күнгө күйөт. Анан базардын жолу дагы 2 күндүк жол. Ким бир чанаш сүттү 5 алтынга берсин. Бул болсо 100 алтын дейт. Апей, күз келелекте эмнеге айлана саргара баштады я? Шамал болбой туруп, бактардын башы эмнеге кулады? Жада калса суу дагы солуп баратат. Эми мен кантип суусунумду кандырам? Чанаштагы сүттөн ичсем, аны сата албай калам. Сата албасам, алтын болбойт. Алтын болбосо байлар мени сабайт. Курган жаным ай. Мамбет кызыктай ташты көрүп, анын жанына жатып эс алууну чечет. Бирок чарчаганынан эсин жоготуп, ага жетпей кулап калат. Биздин каарман эсине келип кызыктай үндөрдү угат. Башын мыкчып, үндөр чыккан тарапка көз чаптырып караса, дабыштар баягы кызыктай таштын ордундагы үйүлгөн эски чүпүрөктөр тараптан чыгат. Ким бул? Ой, эже, эмне мынча боздоп ыйлап атасыз я? Мени чоң күйөт басты, Мамбет. Ой,
А менин Мамбет экенин каяктан билесиз? Менин жападан жалгыз кызым катып ооруп калды. Бакшы табыпка барсам, боз бээ менен кара бээнин сүтүн бер, аны ичпесем өлүп калат деди. Карачы, менин өмүр кайымдын жүзүн өң түсүнөн кетип баратат. Ой, эже. Менде деген ошол сиз издеген кара бээ менен боз бээнин сүтү бар да. Мынакей. Тезирээк балаңызга ичире салыңыз. Аял баягы балага кара бээ менен боз бээнин сүтүн берип, бир нерсе деп шыбырап күйрөнгөндө кызыктай эле көрүнүш болот. Баягы бала кубанычка толуп, энесинин колунан секирип түшүп, ары-бери чуркай баштайт. Ал чуркаган жердин бардыгы болуп көрбөгөндөй кереметтүү көрүнүшкө толуп гүлдөй баштайт. Ой, эже. Мына кызык, көрдүңүзбү кызыңыздын сакайганын? Сен кимдин баласын сактап калганыңды сураганда жоксуң. Ой, эже, анын айырмасы деле жок. Ал деле адамда. Ой, мына сага. Бул эмнеси я? Сенин мээримдүү жүрөгүң бар экен. Билип алгым, бул Алай тоосунун баласы. Ушул аска тоонун түбүндө мен көптөгөн асыл таштарды сактайм. Баламдын өмүрүн сактап калганың үчүн сага ыраазычылык иретинде белек берейин дегем. Сен үйүңө жол тартканда жолдун четинде кызыл ташты көрөсүң. Аны 3 жолу айланып өтсөң, тоонун түбүндө үңкүр пайда болот. Ошол үңкүрдөгү асыл таштардын баары сеники болот. Бирок эсиңде болсун, Мамбет, бул байлыктарды жакшы адам гана ала алат. Эгерде жаман адам алса, ал эшекке айланат. Бир нече убакыттан кийин Мамбет көзүн ачып, көргөн көзүнө ишенбей, бул түшүмбү же өңүмбү деп түшүнбөй туруп калат. Ой, бул эмнеси? Ой, азыр түнбү же күнбү? Мен каяктамын? Ой, кана менин сүттөрүм. Кана. Ой. Ой. Ай. Байларга эмне деп айтам эми? Бул жерде болгон окуяны айтсам, алар менин айткандарыма ишенбейт да. Сүттү өзүң ичип алып, оюңдан чыгарган калтты айтып жатасың деп. Айла жок. Барып айтайын. Жолдо үргүлөп кетсем, сүттү ичип кетишиптир деп, баягы камчылар менен сабашат да. Ой. Тааныш көрүнүп жатат го. Бул кар баскан тоо, мөлтүр түн каккан суу, баары тааныш көрүнүп жатат. А бирок мен бул жол менен эч качан өткөн жок элем да. Сен үйүңө жол тартканда жолдун четинде кызыл ташты көрөсүң. Мынакей кызыл таш. Аны 3 жолу айланып өтсөң, тоонун түбүндө үңкүр пайда болот. Ошол үңкүрдөгү асыл таштардын баары сеники болот. Бул байлыктарды жакшы адам гана ала алат. Ой, бул эмнеси я? Ой, мага кимдин үнү кулуп жатат я? Мейли эми. Айланса айланып көрөйүнчү. Калганын көрө жатарбыз. Бир. Эки. Үч. Ой. Шумдугун кургур эй. Ой. Эй! Ким бар бул жерде? Ой. Көзгө сайсаң көрүнгүс капкараңгы го. Мага көрүнүп жатабы? Тиги ичиндеги оттун жалыны. Ошого барайынчы. Мына кызык. Өңүмбү же түшүмбү? Мындайды көргөн эмес элем. Рахмат сага Алай тоосунун ханчасы. 2 чанач сүт менен
балаңдын өмүрүн сактап калганым үчүн мага ушунча көп байлык бердиң. Бирок булар мага көптүк кылат. Байлар сүттүн баасын канча алтынга бааласа, ошончо эле алтын алайын. Мамбет баягы сүттөрдүн гана акысын алып, ашыкча бир дагы тыйын албай, маанайы көтөрүңкү бойдон байларга жөнөйт. А берки 2 бай болсо кылаарга иштери жок, өздөрүнүн түшүнүксүз оюндар менен алек болуп жатышкан. Мамбетти көрө калышып, ага карай жолунушат. Ой, Мамбет, сенсиңби? Ассаламу алейкум. Байым. Саламдан жутаган киши жок. Эй, кошуналар базардан эбак эле келишкен. Сен каякта жүрөсүң? Уттентиген акмакты сен. Ооба десең, кана сүттөрдүн акчасы. Ой, үзүктөр байым. Мынакей сиздин сүтүңүздүн акысы. Топ туура 100 алтын. 100? Кана менин акчам. Мынакей сиздин акчаңыз байым. Мында дагы 100 алтын. 100бү? Эй, үзүк. Эй, биздин сүттөрүбүз 2 алтынга да өтпөйт эле да. Десең, бул болсо ар бири 100дөн сатыптыр. Кантип сатты экен я? Ой, азыр. Ай, Мамбет. Сен кантип сүттөрдү 200 алтынга саттың я? Кана, отуруп алып айтып берчи. Айтчы, кана. Ой, окуя мындай болду. Кандай? Мамбет байлардын маңдайындагы кийизге олтура калып, жолдо эмне окуяга туш болгонун төкпөй чачпай айтып берет. Эй, акмак. Ой, акмак десе. Эй, ал алтындын баарын эмнеге анан алган жоксуң я? Эй, акмак десе. Тезирээк бизди ошол кызыл ташка алып барасың. Бол, Тура. Кожоюн мына. Жүрү. Бул жакта. Кет. Ой. Эй, Мамбет. Жанагы сен айтып аткан кызыл таш могу? Ооба байым, ушул. Өңкүрүң көрүнбөйт го. Сен эмне бизди алдайын деп турасың го? Бекер бас десе. Жок байым, мен жана айттым го. Бул ташты 3 жолу айланыш керек деп. 3 жолу? Bir aylandım. Kaç sonda. Kaçtayım. Mınday bolçu. Üçüncü aylan. Oy. Еш нәрсе алған жоқ. Сен эмне бизди шылыңдайын деп турасың бия? Эй, бекер бас. Сен бизди алдаган жоксуң бия? Жок байым. Мынакей азыр мени карап турсаңар. Кана. Мынакей. 1 2 3 Ой. Үңкүр. Мамбет! Gel bana jardan ber. Oy jartı tegen altınlardan barını alıp tekmey oldu. Al gel be. Alda otan. Oy, yüzükleri süt barını alıp aldım. Bana jardan ber. Kapayta, bana jardan ber. Бул байлыктарды жакшы адам гана ала алат. Эгерде жаман адам алса, ал эшекке айланат. Ой, менин кожоюндарым кайда? Сиз үзүктөрсүзбү? Сиз жарты терсизби? Алай тоосунун ханышасы Мамбетте анын чынчылдыгы, мээnetkечтиги жана мээримдүүлүгүн ушундай жол менен сыйлоону туура келет. Натыйжада Мамбет бай болуп калат. Ал эми берки эки ач көз бай, апей эки эшек Мамбетке кызмат кылып калышат.